Уже баштады. Assalamualaikum, ayттым ғой. Бардығы мен атында. Өзіңіз жооп бересіз. Өзім жооп беремін. Анан эртең баягынтип выкупта төлөп аз калганда алып коймой жок. Құдай сақтасын. Андай жок, а? Так, достор, ушул машиналар выкупка берилет. Айдап өзүм тест драйв кылып атам. Жакшы. Айдаганга жакшы, тартышы жакшы. Сон машина экен мына. Hem dvorun içinde ançalık katı ayda yapılaysın bilesin hep buna. Aldıda da var etip bırakıp da. Жақсы екен негізінен. Ассалаумалейкум, урматтуу жалпы Москва жергесинде мекендештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына мен жанымда жакшынакай Китай иштер турат. Жылы жаңы, жылы канчалай болардын? 2023 жылы чыгарылган KAI 5 деген автоунаалар экен туугандар. Булардын бардыгы азыркы учурда жаңы чыккан, лицензиялары бардыгы даярдалып, мынакей сиздердин кызматыңыздарга даяр болуп турат туугандар. Эми бул жерде эмнени айтабыз? Булардын бардыгы выкупка алсаңар болот экен туугандар. Көпчүлүк биздин мекендештерибиз выкупка автоунаа издеп жүрүшөт экен. Азыр бул машинанын нээсинен дагы биз өзүбүз кенен кылып айтып беребиз. Негизинен выкупка машина издегендер ушул экранга номерлерин жазып коебуз, байланыша бересиздер. Мына 4 машина азыр чек жейип, пробегтери деле эч канча жок экен. Баягы салондон бери айдап келген пробеги гана бар экен да, 60-70 миң эмес, жөн эле 60-70 да, 100гө чейин. Ошондуктан келип туруп, мына машиналарды көрсөңөр боло берет. Азыр дагы салондагы кенен кылып көрсөтөбүз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Саламат мекендештер, мына бул машиналардын эси Амирбек агабыз. Эми машиналардын тартиптери кандай, условиялары кандай, бизге бүт мекендештерге өзүңүз ирети менен түшүндүрүп берсеңиз. Выкупка алам дегендер кандай? Арендага да бар да? Арендага 2,5 миң да. 10 миң депозит. 10 миң депозит менен башталат да, кудай кааласа. Башталат. Условиясын айтып берсеңиз. Условиясы 150 миң первоначальный, 42 айга 70 миңден. Болгон эле, ошол эле. Ошол эле условия. Ошол эле условия. 150 миң первоначальный взнос берсе, 42 айга. Если бул лизингдин машиналары да. Лизингке чыккан машиналар. Лизингке чыккан машиналар. Бул документациясы кандай? Буларга бардыгы сиздин атыңыздабы? Страховка, бардыгы менин атымда. Өзүңүз жооп бересиз. Өзүм жооп берем. Анан эртең баягынтип выкупта төлөп аз калганда алып коймой жок. Кудай сактасын. Андай жок, а? Кудай кааласа. Договорду жакшы кылып түзүп, чырайлуу кылып сүйлөшүп ала турган адам менен, а? Анан Кудай буйрса алса, келип көрөт. Жакшы машина экен. Канча жыл чыккан булардын? Уже лицензиялары бар азыр, а? 2 этаптагы бар лицензия. 2 этаптагы бар экен. Автобусный полосада жүрсө боло берет. Боло берет. Болду мына. Мекендештер, агам өзү негизи камеранын сыртында жакшы эле сүйлөйт экен да. Бирок мындай камераны жандыргандан кийин уже аз сөз болуп калат экен. Ошондуктан мен колдон келишинче өзүм айтайын. Мына 4 машина турат туугандар. Мен өзүм да айдап келдим бир сыйра ушул жерге келгенге чейин. Негизи жакшы. Эми агам условияларын айтты туугандар. 150 миң, бир аз келебиз. 150 миң первоначальный взнос бересиңер туугандар. Анан калганы 42 айга 70 канча дедиңиз? 70 миң эле. 70 миңден, тоголок 70 миңден аренданын эле пулунду айдайт экенсиңер туугандар. Бирок ушул өзүңөр аракет кылып, андан көбүрөөктөн төлөп жаап койсоңор, машина Кудай буйрса өзүңөр 7 айдан кийин жапса болот да. 7 айдан кийин автоматически жаап койсо болот, полный сумманы. Полный сумманы. Мына туугандар, машиналардын бардыгы лизинг экен, өзүңөр чалып байланышып, агабыздын номерин коюп коебуз. Полный эмне кандай суроолоруңар болсо, комментарийге деле жаза бергиле. Ал жактан деле агам Кудай буйрса ссылкасын таштайбыз, ал жактан комментарийни окуп, өзү сиздерге жооп жазып турат туугандар. Эми мен машинанын ичин бир сыйра көргөзүп коеюн азыр сиздерге. Так, туугандар, мына машина азыркы учурда жүрүп турат мына. Пробегтерин көрдүңөр да, 132. Миң эмес бирок, бул жөн эле 132 да. Мына пленкалары сыйлуу элек, мына мониторлору бар. Кыскасы салон ушундай экен туугандар, мына. Мына задний вид камера бар. Бүт баарын көрсөтөт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздердин араңыздарда кимден документинин срогу бүтүп, границага чыгып келүү көйгөйү пайда болсо, анда мен сиздерге Дөөлөт мырзаны сунуштайм. Дубровка метронун 1-выхтына чыгасыңар, мына номерге байланышып келе бересиңер туугандар. Ишеничтүү жана тажрыйбалуу айдоочулар бул жакта.